Жалал Абад шаарыбыздын тургундары жана меймандары. Аманат холдинг компаниясынын атынан барыңыздарга ысык салам. Бул чыгарылышыбызда сиздер менен Капуста супермаркетин кененирээк тааныштырайын деп атабыз. Тааныштыруу менен биргеликте сиздер менен чогуу өзүбүз дагы кенен таанышып чыгабыз. Эч кандай монтажы жок, эч кандай адабий тили жок. Жалпак сөз менен жөнөкөй тилде чогуу көрүп чыгабыз. Жүрүңүздөр. Менин билишимче супермаркет 2020-2021 жылдары курулган. Биз ачылышына катышканбыз. Ушул жерде чоң бир салтанат болгон, ырдаганбыз. Мына ошентип оң жактан биринчи баштайлы. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Уруксатпы бир айланып чыгалы? Оң жактан баштасак. Саламатсызбы? Элим барсыңбы кайрымдуулук фондунун жардам элге муктаждарга жардам берүү урнасы коюлуптур. Ошондой эле кимде ким батарейка издесе, мына сааттардын батарейкаларынан баштап микрофонго, радиого түшчү, кол сааттарга чейин түшчү батарейкалардан башталат экен, оң жакта түшчү дегенде эле. Андан соң айымдарга тиешелүү бөлүк жасануучу, тазалануучу, боёнуучу каражаттардын бардыгы ушул жерде жайгашыптыр. Көрдүңүздөр. Ошондой эле мына белек берүүнү каалагандар үчүн, айымдарга белек берүүнү каалагандар үчүн, мырзаларга белек берүүнү каалагандар үчүн капчыктар, кошелек деп коебуз, орусча. Сааттардын түрлөрү, кичинекей сумочкалар, кыздарыңыздарга белек бергенге аябай жакшы экен. Ошондой эле боёнуучу каражаттардын баардыгы ушул жерде экен. Көрдүңүздөр, помадалардын түрлөрү. Анан жаш баласы барларга мына аябай керектүү кулак тазалоочу, жаш баланын дене мүчөлөрүн тазалоочу каражаттар бул жерде жайгашыптыр. Андан кийин эле өтө бере турган болсок, эмне дейт? Жөн гана муштуудай тазалык дейт. Бул дагы бир тазалыкка керектүү, адам баласына күнүмдүк жашообузга керектүү нерселердин баарын ушул жерден табат экенбиз. Боёнгондон кийин тазалануучу айымдарга эң керектүү каражаттар, таза жүрүүгө, жыттанып абдан жагымдуу жүрүүгө керектүү шаймандар десек болот. Анан бул эң негизгиси мына. Эң негизгиси бизге адам баласынын жашоосундагы эмне деп коет? Адам баласы эмне үчүн жаратылган десе, Алла Таалага ибадат кылуу үчүн жаратылган дейбиз го. Ошону унутпашыбыз керек. Башка нерселерге алаксып кетпей, мынакей ибадат кылуу үчүн жай намаздар Капустадан табасыздар. Ошондой эле белекке берүүчү сонун бир Курандар бар. Мынакей атайын баштыктарга салып койгон. Себеби дараты жок кармап алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан баштыктар менен кармайбыз муну. Билесиздер да, Куран китепти дараты жок кармаганга мүмкүн эмес. Ошондой эле тиш тазалоочу каражаттар мусулмандардын мунун дагы абдан эмес хикматы деп коет го, мындай сыры көптөгөн ооруларга дагы алдын алат, тишти оорутпайт. Сооп дагы аябай, сообу дагы чоң деп уккам мен. Тишти мына ушу менен тазалаш керек. Мисвак деп коет муну. Анан албетте мына зикир чалуучу таспелердин түрлөрү. Мындай бар экен, мындай бар экен. Карасы, көгү, жашылы түрлөрү бар экен. Зикир чалып, Алла Таалага зикир чалуу, ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттарды айтуу үчүн моундай электрондук таспелер дагы керек болот. Мунун да түрлөрү бар экен. Каалаган түсүңүздө. Кызыл, жашыл, сары, көк баары бар экен. Караңыздар, мына жаш балдардыкы дагы. Негизгиси дагы жакында эле менен бирөө сурады эле, электрондук жай намаз кайсы жерден сатып алсам болот деп. Бул дагы мына супермаркетте бар экен, Капустада. Баарын үйрөтөт. Мен өзүм колдонуп көрбөдүм, бирок видеосунан көргөм. Ошол Аллаху акбар деп кулак каккандан баштап аягына чейин ассаламу алейкум рахматуллахи баракат деп коштошконго чейинкисинин баардыгы бар экен. Андан кийинки эле бөлүм мына улуттук баш кийимдерибиз. Калпагыбыз баштан түшпөй жүрсүн деп коебуз го. Ансыңарындай ушул жерден алып кийип
кыргызды кыргыз кылган калпак, жоолук, көйнөк, анан бут кийимдер. Бут кийимдердин дагы үйгө кийүүчү бут кийимдердин түрлөрү бар экен. Жаш балдарга керектүү тамак азыктары. Анан бул жер болсо, бул дагы үй тиричиликке абдан керектүү. Таштанды таштоочу урналар, өзгөчө сонун бутуңуз менен тээп ачсаңыз болот, колуңуз менен үстүнөн басып ачсаңыз да болот муну. Үтүктүн түрлөрү 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 түрү бар окшойт. Түрү көп экен. Мындай түрлөрү да бар экен. Кармап эле үтүктөй бере турган түрлөрү да бар экен. Келип ошол жерден аласыздар. Плиткалар, ким чай кайната албай, плиткасы бузулса, алыс жактан барганга убактысы жок болсо, түз эле келип капустадан ала берсеңиздер болот. Электр ток печкалары. Андан кийин идиш аяк айымдарга, эң айымдарга жакчу мына ушул бөлүм. Идиш аяк той өткөрөм дегендер, конок чакырам дегендер, мына столдун бир көркү болуп турсун дегендер, мына ушул жерге келсеңиздер түрүн табат экенсиздер. Эми мен ар бир түрүнө токтолбой эле коеюн. Көп экен. Чайнек, пиала, чыны, табак, тарелканы табак деп коебуз да. Бардыгы бар экен. Сок куйчу идиштер, варенье, салат. Кыскасы айтсам таң атып кетчүдөй. Бул жагын айтсам. Ал эми бул бөлүмдө кимдегим үйүндө көчөк бакса, мышык бакса, мурда бизге өөн учурачу, чет өлкөлүктөр гана берет деп. Азыр биз кыргыздар деле ушундай тамактарды берип калганбыз. Мынакей мышыктын сүрөттөрү бар, күчүктүн сүрөттөрү бар. Өзгөчө даамдуу тамак. Мен да берип көрдүм. Мышыгыма берип көрдүм, аябай сүйүнүп. Билбейм, тили болсо рахмат айтпак, тили жок болгон үчүн айта албады да. Бирок башкача өзгөчө берилип жеди. Мен сездим аны сүйүнүп атканын. Ошол чоң энелерибизге, чоң аталарыбызга дайыма ысык чай болуш керек. Термостун түрлөрү 1, 2, 3, 4 түрлөрү. Бул тефальдын түрлөрү. Эми аларды айтпасам да өзүңүздөр билесиздер, эмне кызмат кыларын. Мына бычактын түрлөрү. Идиш аяктын мынакей айымдарга соковыжималка дейби, ошонун бардыгы мына жерде бар экен. Капустага келиңиздер. Издегениңиздерди табасыздар буюрса. Гүл идиш. Биз да көп издейбиз муну. Келинчегим үйдө гүл өстүргөндү аябай жакшы көрөт. Гүл идиш ала келиңизчи деп көп дайындайт. Каяка барышымды билбей калчумун да, мына ушул жака келип эле агы болсо агы, көгү болсо көгү, жашыл болсо жашылы түрү бар экен. Анан түсү жок мындай прозрачныйлар да бар экен. Караңыздар. Эме сыяктуу. Айнек сыяктуу. Андан кийин пластмасс идиштер бар экен. Сынбайт. Балдардын колуна жакшы десеңиздер. Колдон түшүп кетсе дагы сынбайт. Коопсуз. Кооптуулугу жагынан. Блинчик бышырганды кимдер жакшы көрсө, мына токоч деп коебузбу? Токоч бышырганды ким жакшы көрсө, ушул жерден түрү бар экен мунун дагы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 түрү бар экен. Биякта деле түрлөрү бар экен. Сковородка. Так, казандын түрлөрү. Ойбой, кичинекей, ортончу, чоң, түр. Кызыл, кара, көк мунун дагы. Анан ошентип эле курулуш бөлүмүнө өтүп кетебиз. Курулуш бөлүмүндө шпательдерден баштап щетка, включательдер, эми кыргызча айтканда күгүзүп жандырып өчүрүүчү каражаттар. Электр жарыгын жандырып өчүрүүчү каражаттар. Эми узун болуп кетет экен, ошон үчүн кыска эле включатель деп коебуз го. Анан түйүндө сантехника. Бир жериңиз кичине бузулуп калса, оңдош үчүн базарга барып отурбай, ушул жерден эле тапсаңыз болот. Трубанын түрлөрү, жүздүк трубалар, элүүлүк трубалар, трубаларды туташтырчу, переходниктер, байланыштырчулар бардыгы бар экен. Кранга суу түтүктөрүн киргизгенге, чыгарганга, улаганга түрлөрү. Анан жана үтүктөп дагы азыр жаңы метод менен үтүктөп дагы оңдоп атпайсызбы?
ошолордун баардыгы мынакей глушительдерден бери баардыгы бар экен. Так, андан кийин мык, шурп, перчаткилер, кафель көп нерсеге колдонсо болот. Жанагы ламинаттарга аябай жакшы иштетебиз муну. Муну дагы көп издейбиз. Айымдарга, пол жууганга аябай ыңгайлуу шаймандар. Красканын түрлөрү, ток узарткычтар, удлинитель, газ. Азыр ушу баш куйкалаганда ушуларды колдонуп калдык. Андан сырткарда көп нерсеге пайдасы тиет. Эми орок, кычкач, балка бүт эле бар экен. Метрлер, эмне издесеңиз бар. Мен бунун баары бирин айтсам аябай узарып кетет. Өзүңүздөр көрүп алыңыздар. Ошондой эле бул кийинки бөлүмгө өтө берели. Жаз келатат, буюрса. Жаз келатат. Достор чогулуп алып, жаратылыш коюнуна ойноп келбейлиби деп калабыз го. Ошондо көмүрдү каяктан алабыз? Шашлык бышырышыбыз керек дегендер келе бересиздер. Мына көмүрдүн түрлөрү. Шашлык бышыруучу, кабыргаларды бышыруучу, эт бышыруучу шаймандар. Мына үй тазалоочу, пылесостор деп коеюн. Андан кийин эле ошо оң жак менен кете берели, сол жакка кийин кайра кайтып келебиз. Азык түлүк. Бул жерде капустада биздин ата мекендик азык түлүктөр көбүрөөк. Эми бардыгы 100% дебесем дагы бар. Жарымы өзүбүздөн Кыргызстандан чыккан продукциялар. Бул жерде Жалал-Абадтан чыккан дагы колбасалар бар бул жерде. Баары эле негизи Бишкектен, башка облустардан келет, бир гана могу Жалал-Абадтан чыгат. Биз ошол чыккан жерине да барганбыз. Хадия Жалал-Абадтан чыгат. Өзүбүздүн патриоттор, өзүбүздүн продукцияны жейбиз дегендер үчүн маалымат берип койдук. Бул деле ошол колбасанын түрлөрү, тойбоз. Анан салаттардын түрлөрү. Конок келип калат, шашылыш. Салат жасаганга убакыт жок. Чуркап кире коесуздар, салаттын түрлөрүнөн ала коесуздар. Ошентип биз сүт азыктарына жакындап калдык окшойт. Сүт азыктары, айран, сүт, быштак, творог дейбиз, түрү бардыгы бар. Бул жерде дагы бир 90% өзүбүздүн өндүрүш. Бул жерден бир эки гана товар чет өлкөдөн келбесе, мисалы могулар, веселый молочниктер гана чет жактан келбесе, калганы бүт өзүбүздүн ата мекендик өндүрүш. Ата мекендик ишкерлерибиз тарабынан чыгарылып, элибиздин ден соолугу үчүн пайдалуу азыктарды мына ушул жерден таба аласыздар. Мындан өткөндөн кийин эле жаш балдарга аябай жаккан даамдуу сок, йогурттар, анан эт азыктарына келет экенбиз. Эт азыктары адал, коркпой буюрса аласыздар. Ишеничтүү, ыймандуу адамдар иштетет бул жерде. Анан өздөрүнүн дагы кухнясы бар, мындайча айтканда өздөрүнүн ашпозчулар бар. Өздөрүнүн ашпозчуларынан даяр тамактар. Анча-мынча балдарыңыздар мектепке шашып атканда, жылтып бере кое турган, ысытып бере кое турган, жасаганга убактыңыздар жок болсо, ушул жерден алсаңыздар болот. Пицца, самсанын түрлөрү, эт самса, тоок самса, дагы самсалар чыгат деп атышат. Бүгүн экөө гана калыптыр. Дагы башка күндөрү келсеңиздер көбөйүп калат. Могу шыпа деген нан аябай ден соолукка пайда деп угуп жүрөм. Бул дрожь да кошулбайт, буга ачыткы да кошулбайт. Бул өзүнөн өзү ошон жасалып, ден соолукка аябай пайда. Көбүнчө мен апаларыбыздан угуп калам да, мага ушундай нан алып келип берчи депчи. Ошон үчүн айтып атам. Улантып кете берели. Бул жерде барболдун шириндиктери. Пряниктен баштап кекстерге чейин шириндиктерин тапсаңыздар болот ушул бөлүмдөн. Андан кийин
Жашылча. Жашылча банандан баштап мандарин, алма, капуста, издегендерге мына киви, калемпир баарын табасыздар. Чөптөрдү да табасыздар. Укроп, башка пияз. Булар дагы ден соолукка жакшы, пайдасын тийгизчү азыктар. Мына шириндикке келип калдык. Шириндик деле биздин ата мекендик продукциялар булар. Жалал Абадтан чыккандары бар. Анан Жалал Абадка башка облустардан келгендер да бар. Мисалы мына Таластан келет. Сникерс деп кадимки Сникерстин эмблемасын коюптур, бирок өзүбүздүн ата мекен продукциясы Талас облусунан келет. Сертификаты менен экен. Көрсөңүздөр болот. QR кодуна тартып алсаңыздар болот. Кененирээк маалымат алыш үчүн. Кээ бир продукцияларды адал эмес деген суроолор жаралышы мүмкүн. Ошол суроолорго ушул сертификаттар жооп берет. Шириндиктерди улантабыз. Двойняшкиники бар экен. Эми фирмалардын аттарын атабай эле коеюн, өзүңүздөр көрүп аласыздар. Двойняшки өзүбүздөн Жалал Абадтан чыгат, ошон үчүн айтып кетип атам. Калгандарын өзүңүздөр байкап көрүңүздөр. Бул дагы ошол муздаткычта турган шириндиктер, жер жемиштер. Конок келгенде абдан керек болот. Өрүктүн түрлөрү, мына 1, 2, 3 түрү бар экен, 4 түрү бар экен. Олар менен 5 түрү, 6 түрү бар экен. Өрүктүн деле түрлөрү көп экен. Сухофрукты деп коебуз, өзүбүздөн, булар деле өзүбүздөн чыгат. Мисте жаңак, жер жаңак. Эми айтыштын эле кереги жок. Мына чагылган даярлары да бар экен. Чагып отурбайсыз. Аласыз, козго саласыз. Бисмилла деп туруп, аш болсун дейбиз. Вафлинин түрлөрү, печеньянын түрлөрү, токоч дейбиз. Таласта туугандарыма печенье алып барсам, токоч десе таң калгам. Көрсө, печенье дешпейт экен алар. Кыргызча сүйлөйт экен, токоч деп. Биз эле печеньеде үйрөнүп калганбыз. Мына таттуулар бөлүмү. Бул жерде ошол шириндиктер, конфеттер, орусча айтканда түрлөрү бар экен. Эми санабай эле коеюн, аябай көп түрү бар экен. Катуусу, жумшагы, кызыл, тазыл, жашыл баарысы бар экен. Өзүңүздөр бир көз жүгүртүп көрөсүздөр. Белекке берчү шириндиктер да бар экен, мына коробкада. Издегеним бар ушул жерде экен. Кайдан табабыз дегенде биринчи капустага келип көрүңүздөр. Капустадан менимче ушу сиз издеген товардын бир 90%, 95%-ын даже табасыздар да. Суусундуктарга келип калыптырбыз. Суусундуктарда деле биздин ата мекендик өндүрүштөр көп. Азыр дагы тааныштырып өтөбүз. Өзүбүздүн ата мекендик суулар дагы басымдуулук кылат бул жерде. Мисалы, легенда, ошондой эле курут, мына ден соолукка пайда. Талкан, курут, чалап түрлөрү. Алайкуу деген бар. Каякта турат? Мынакей алайкуудан чыккан азыктар. Анан булардын арасында дагы бир сертификат көрүп атабыз. Ден соолукка абдан пайдалуу деп азыркы учурда сунуштап жүрүшөт го. Шекер оорусу менен ооругандар, сахар менен ооругандар басымдуу болуп атпайбы, көп болуп атпайбы азыр? Жаштар дагы ооруп атышат. Ошого жакшы жардамын берет деп ушул сууну сунуштап жүрүшөт. Муну дагы капустадан табасыздар. Кетмен төбө дейт. Токтогулдан. Токтогулду кетмен төбөнү азыр токтогул деп калганбыз. Кетмен төбө деген ушундай алманын ширесинен суу. 360 сом экен. Эми бааларын кийинки чыгарылышта дагы кененирээк токтолобуз. Азырынча ушу бааларын айтпай эле өзүн тааныштыралы. Кайсы жерде кандай товарлар бар. Суулар жана айтып кеткендей эле тан, чалап,
өзүбүздүн товарлар, Кыргызстандын азыктары, суулары өндүрүштүк. Анан ошондой эле кайчыга келип калдык. Канцтоварга келип калыптырбыз. Канцтовар. Кызым, балам, ала келиңиз деген көп керектелчү дептерлердин түрлөрү. Чатраш, чоң жол, кичине жол деп коебуз го. Кээ бир магазиндерден таппай калам, дүкөндөрдөнчү. Бул жерде бардыгы бар экен. Күндөлүктөн баштап жалпы дептер, общий тетрадь деп коебуз, альбомдор, ручка, кагаз, калем сап баары бар экен. Боёочу мына түстүү карандаштар, түстүү калем саптар, калемдер. Маркерлердин түрлөрү азыркы учурда абдан керек болуп жүрөт. Скотчтун түрлөрү, кыскасы табасыздар, баарын табасыздар. Айымдарга тиешелүү. Мына көбүнчө ошол кыздарыбызга чачтарын иреттеп, жыйнап такканга абадоктордон баштап бардыгы бар экен. Мынакей чач бойлоочулардын бардыгы бар экен. Издегениңизди баарын табасыздар. Биз бир учурларда тойдо дагы бир оюн ойнотуп, ушундайларды аябай издегенбиз. Тойго барган сайын издечүбүз. Көрсө биякта экен баары. Туулган күн менен куттуктап, торт алып барабыз, же болбосо бир белектерди алып барабыз. Ошондо ушундай сандарды издейбиз. Канчага чыккан болсо, ошол санды жазып туруп тапшыралы деп. Ошолор да ушул жерде болот. Анан телефонго, азыркы заманда баарыбыз телефон көтөрүп атабыз. Телефонго керектүү шаймандардын баары ушул жерде экен. Зарядниктердин түрлөрү, кабелдер, зымдардын түрлөрү. Кийинки бөлүккө өтөлү. Бул жерде эме да калып калыптыр. Машинеге, автоунаага сайып алып, ыруугасыз, радиогасыз, ыруугасыз. Модулятор деп коет, мыломоющий посуды, орусча. Кыргызчасы тазалануучу, жуунуучу каражаттар, самын, шампуньдун түрлөрү. Кир жуучу самындардан баштап абдан көп түрү бар экен. Бул жерде мону да көп издейбиз. Мен көп жерден таппайм ушундайдычы. Мен азыр көрүп атам, сиздер менен кошо эле азыр көрүп атам. Абдан сонун нерсе да бул. Могу тиш чукугучтар тишке зыян. Тиштин арасын кеңейтүп берет. Моулар болсо жип. Абдан пайдалуу. Мен азыр ушундан унутпай ала кетишим керек, издеп аттым эле. Шам, ширеңкен түрлөрү, кийинкилери, тиш чугучтар дагы эмнелер бар экен? Бул жакта идиш жугучтар, пакеттер, таштанды таштоочу пакеттердин түрлөрү. Мырзалар көбүнчө көчөгө чыкканыбызда айымдарыбыз SMS жаза баштайт го. Шампунь ала келиңизчи, самын ала келиңизчи. Ушул жакта экен баары. Мынакей вешалкалар, кийим илгичтер. Мында өтө көп түрлөрү бар экен. Жаш балдардыкынан баштап чоңдорго чейин. Жуунуучу каражаттар, мочалканын түрлөрү экен. Мына жаш балдардын сонун көрүнөт экен. Мен кызым 2 айлык болгон үчүн ушундай кичинекей жаш балдарга керектүү нерселер биринчи эле көзүмө көрүнө баштады. Ширин болупчу. Анан бул жак кир жуугуч машинеге керектүү порошоктор экен. Мисалы Ариэль дейт, Тайд дейт, детский, Таймы да бар экен, Тайты да бар экен, детский да бар экен, ушастый да бар экен, баары бар экен. Базарга барып, жамгырда, ылайда издебейин десеңиз, таптаза болуп келип ушул жерден алып кетсеңиз өтө ыңгайлуу. Дагы кайсы жерде муздаткычтагы азыктар. Мисалы үчүн мороженалардын сезону башталып атат, күн жылыды, жаз келди. Мынакей балдарыбызга аябай жагат, балдарыбызга эмес, мен өзүмө дагы абдан жагат балмуздак. Жумасына өзүнчө жок дегенде бир жолу бала чака менен балмуздак жегени
паркка түшөбүз. Анан жок дегенде паркка түшө албай калсак дагы ушинтип маркеттерден алып жейбиз. Майдын түрлөрү тамак жасаганга. Un азыктары, ундун түрлөрү. Яшар дейт, будай уну дейт, казакстанская дейт, түрү бар экен. Мынакей чоң капты алып көтөрө албай жүрөм деп кыжалат болсоңуздар, кичинекей бир адам көтөрүп кетчү каптарда дагы ундар бар. 5 кг, 10 кг дегендей. Бул болсо макарондор, кээ бири сырттан келет, кээ бири өзүбүздүн азыктар, ата мекендик азыктар. Күрүчтүн түрлөрү. Күрүчтүн эми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 түрү бар экен да. Каалаганыңыздарды тандап. Мисалы үчүн Баткен дейт, Казакстан дейт. Булар даярдалган томаттар экен, томаттын түрлөрү экен. Эң чоңдору ылдыйда болот экен, кичинекейлери жогору жагында болот экен. Мунун дагы арасында өзүбүздүн ата мекендик продукциялар бар. Мен билгенде мына сонундар. Сонун фирмасы түрдөп чыгарып койгон азыктар бар бул жерде. Таанышыңыздар, көрүңүздөр. Компоттун түрлөрү, малина экен булар. Охо, клубника, малина, кулпунай. Кыргызча айталы, кулпунай. Жаш балдардын бөлүмү экен. Чупа-чуптардан баштап куруттарга чейин бүт баары бар экен. Мынакей. Алайкуу коруту. Мен дагы бир нерсени байкадым. Өзбекстанга ойноп кирип чыгып келдик. Кыргызстандын куруттарын сатышат экен да. Биздин ата мекендик өндүрүш демек өнүгүп атыптыр, чет өлкөгө чейин экспорттоп баштаптыр деп биз аябай сүйүндүк. Жолмо-жол Кыргызстандын куруттарын алып жеп барып келдик да. Ханабат, Андижан, бүт ошол кыргыздын куруттарын сатат экен. Демек ишкерлерибиз иштесе болот экен, сырт жака чыгарсак болот экен. Мына ошол урматтуу кардарлар. Биз мына эч кандай монтаж жок, сиздер менен чогуу кыдырдык, сиздер менен чогуу тааныштык. Мен бул маркеттин ачылышында болгом деп атпаймынбы? Ошондо бир кыдырып чыгып кеткем. Андан кийин дагы биздин өзүбүз жакта капустанын бир филиалы бар, бөлүгү бар. Ошол жака кирип турабыз. Ал эми бул бөлүгү бизге жакын эмес болгон үчүн, бул Көк Арт микрорайонунда жайгашкан үчүн мен азыр келип мына сиздерге тааныштырып атам. Келиңиздер, Көк Арт, Спутник, ушул микрорайондогулардын бардыгы ушул жерден келип соода кылсаңыздар болот. Сиздер үчүн эшиги дайыма ачык. Түнкү саат 2ге чейин жетишесиздер. Чын эле суроолор болуп калат да. Түнү менен иштейби, таң атканча иштейби? Жок, түнкү саат 2де жабылат, ага чейин жетишсеңиздер болот. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Кийинки берүүбүздө буюрса бааларына да токтоло кетебиз. Билгиңиздер келиши мүмкүн, кайсыл товар канча сом турарын, аны да кененирээк тааныштырып кетебиз. Görüşкөнчө аман болуңуздар. Аманат холдинг компаниясы сиздер менен.